Assalamu alaikum. Машина кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Туган күнүңүздөр менен. Бүгүн 26 январь 2020 жыл. Биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү адаттагыдай эле Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарынан сиздерге тартууламакчыбыз. Биздин видеолорго класс басып, комментарий калтырып, башка соц тармак аркылуу бөлүшүп туруңуздар. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Сиздерге өтө деле оорчулук туудурбайт деп ойлоймун. Андай эмесе баштай берели. Алгачкы видеобуз бул оор жүк ташуучу унаалар жана Mercedes-Benz спринтерлерди камтыйт. Мо экскаватор жалгыз турат. Ушу жөнүндө да бир кыскача маалымат көрсөтүп коеюн. 98-жылы чыгарылган, баасы $17,000. Телефон номерлери төмөндө өчөт. Жана бул жерде көрүп турасыздар, тракторлар. Булар мурдагы видеолорумда тарткам дегем. Кимге кызык болсо ошол биздин видео баракчабызга кирип YouTube'дагы көрүп алсаңыздар болот, толугураак маалымат алып. Жана айта кетчүн нерсе, биз Instagram баракчасында ачтык. Ал адреси Instagramга кирип туруп, машина KG YouTube деп жазсаңыздар, ошо туура биздин Instagram баракчабызга киресиздер. Ал жактан дагы класс басып коюңуздар ар бир маалыматыбызга. Mercedes-Benz Gigant 711 модельде сырткы абалы жакшы эле көрүнөт, мындай жүдөгөн машинада эмес. Ээси көрүнбөйт. Кагазындагы маалымат эле көрсөтүп коеюн. 1995-жылы чыгарылган, объему 4-4, телефон номери. Баасын жазбаптыр. Дагы Гигант, грузовой, бортовой. Машина жүрүспөйт тур. 1988-жылы чыгарылган. Баасы 550,000 сом. Аба ырайы ушундай жеңил кар жаап жатат азыр. Бирок абанын температурасы жылуудай эле көрүнөт. 3-4 градус жылуу. Мо Mercedes-Benz'ге кайрылсак, 1997-жылы чыгарылган, объему 6, модели 1324, баасы $16,000. Капталынан көрсөтөлү. Мына да бир Гигант, жаңы кузовтагы 814 модельде. Российский транзитный номерде экен. Өткөн апталарда жок эле бул Гигант. Жаңы келген окшойт. Ээси да көрүнбөйт, баасын жазбаптыр кагазында. 2003-жылы чыгарылган, объему 4-2, телефон номерлери 778 55 80 80. Дагы Гигант 814 модельде, дубль кабина, будка грузовой. Бунда сырткы абалы жакшы. Эсин телефон номери эле жазылып тур кагазында. Жылы канча? Укпай кетип калды, чот укпай атат окшойт. Баасы $16,000 деди. Mercedes-Benz Atego. Бул холодильниги менен окшойт, рефрижератор бар экен, будка. 2000-жылы чыгарылган, объему 4-3, баасы $12,000. Телефон номерин бирөөсүн айтып коеюн: 771 93 93 04. КамАЗдар көбүнчөсү мурдагы эле аптада тарткан КамАЗдар эле турат. Дагы деле аз эле бир 5-6 эле КамАЗ мына көргөнүңүздөрдөй. Ошону өкөсүн көрсөтүп коеюн. Ээлери жок. Кагазында маалымат 1985-жылы чыгарылган, 5511 моделинде.
телефон номері 771 48 60 00. Жана мол КамАЗы самосвалдағы 1983 жылы чыгарылган. Телефон номері 555 82 82 18. Мына эми спринтерлерден баштайлы. Мо машинага кайрылсак, 313 моделде жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырылып жасалып тур ички салону. Кечиресиздер. Так. Салонда тартсаңыз жасалат. Вот, салон тартабыз. Сөзсүз 2002 жылы чыгарылган, объему 2.2, телефон номери 772 38 44 15. Ички салонун көрсөтүп коеюн. Кызык эле болушу мүмкүн. 2 люк бар экен. Байкалып тургандай. Отургучтары ушундай. Материалды 19 орунду документ боюнча дейт. Ама алдындагы торпедалар. Баасын канча дедиңиз эле? 590 миң. 590 миң кеми бар. Бус сапог. Пассажирский двухскатный экен. 2 скаттуу 410 модельде. 1992 жылы чыгарылган, объему 2.9, телефон номери 772 10 40 89. Жабы экен азыр мындай. Эми ичи белгилүү эле, канча орунду? 16 орунду. Баасы 250 миң сом дейт. Так, Mercedes-Benz Sprinter. Бул так 400 канчанчы? 413 модель, а? 2 скаттуу, грузовой. 2002, объему 2.2. Есин телефон номери 709 60 03 60 60 03 акыры. Баасы канча дедиң эле? 600 миң сом деп атат. Бул өрөт. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Пассажирский. 2006 жылы чыгарылган, объему 2.2, телефон номери 553 90 62 58. Буну арка жагынан дагы көрсөтүп коеюн. Машина өңөргө кызык болушу мүмкүн. Ушундай абалда. Баллондор мындай литидис экен, Mercedes өзүнүн сезонный шыналары жакшы, протекторлору жакшы экен. Ички салонун өтсөк, мындай жакшы светодиодный подсветкалар, полкалар дагы 2 капталында тең бар. Люк көрүнбөйт, бирок вентиляционный шахталар бар окшойт. Ошо кондиционер мененби мындай көрүп турганыңыздардай кондиционери бар болот, ушундай эле. Заводской монитор коюлуп тур, чоң. Сиденьяларда өзү отургучтар заводской экен, мындай подлокотниктери бар экен, алып койгон окшойт. Коопсуздук куруда жок. Бирок койсо болот. Себеби заводской отургучтар экен. Пробеги 537 189 километр. Көрсөтүп атат. Баасы канча? 12 миң беле? 12 миң доллар деп атат. Айтылыш баасы гана. Да бир Delfin. Бул грузовой экен. Эки миң алтынчы жылы чыгарылган, объему 2.2, телефон номери 772 16 39 19, баасы 10 миң доллар деп жазылып турат кагазында. Мына эки спринтер, кызыл спринтерлер жөнүндө маалымат бере кетейин сиздерге. 2 скаттуу неме окшойт, грузопассажирский экен, Өкө тең грузопассажирский. Свежий перегон булар. Свежий келген, Голландиядан дейт. Кагазында да жазып коюптур. 2010 жылы чыгарылган. Коробка механика, телефон номери 704 30 02 80. Ушул машинанын баасы 20 миң доллар деп жазылып турат. 316.
Мо аркасынан да көрсөңүздөр, шатысы дагы бар экен, фаркоп, тепкичи атайын чыга турганга. Анан мо жогору жагында дагы бул да ошо заводской эле окшойт мына. Заводской наклейкасы турат ушундай. Мо там үстүндө багажник коюлган. Машина Кейзи каналы. Ички салонун көрсөтөйлү. Мынандай Пионер өзүнүкүбү же сиз койдуңузбу? Голландиядан келген, Пионер. Бул оригинал магнитоласы экен, ушундай дисплей менен. Бул өз заводской чыгарылган окшойт, да? Мына байкап турганыңыздарда мынандай өзүнүн штампировать этилген этикеткалар менен кошо экен. Жакшы. 516 модель. Кимге кызык болсо мынандай комплект ремендер эм бар. Ушундай ремендер менен мынандай тарткычтары. Үстүңкү баягы жүк койгучка. Жакшы. Мода өкө окшош экен да, кыскасы. 515. Бул 516, бул 515. Эми айырмачылыгы кичине эле да? Бул габаритиненби? Бирок форма неме жагы окшош эле. Бунун дагы там үстүндө багажниги бар. Бул автомат. Бул коробка автоматпы? Ошонусунан дагы айырмачылыгы бар экен. Коробка автомат. Yazılgan ekan. Жакшы. Коробка автомат дегениз мынаки. Көрсөтүп коеюн. Бунун баасы $18,000 деп жазылып турат. Мына кагазын дагы бир көрсөтүп коеюн.